Ең негізгісі бізде bir neçe жыл мынау мамлекеттік құрылыш тармағындағы органдар, мамлекеттік органдар өте жоопкерчиликсиздик ошол уруксат берип, ошол өздөрү көзөмөлдөбөй. Мына ошону айтып атат, апартамент деп салды эле, анан кийин үйгө айланып кетти деп. А ошол апартамент болуп салынган болсо, ошону элдерге сатып атканда барып ошону тыюу салыш керек эле да. Бул ошол мамлекеттик органдардын туура эмес иштегендиги, ошолордун жоопкерчилигинде да. Анан сөзсүз курулуш компаниялары дагы өздөрү биринчи кайсы назначенияда болсо ошол боюнча курулуш керек эле. Булар өзгөртүп мынакей эме элдерди кыйнап атат да. Башкача айтканда, мен эң негизгиси эле келип эле бүт бардык таякмочу элдин башына сынып атканы мени өтө өкүндүрөт. Ошол жерде дагы мына жаш балдар менен эшикке кыштын күнүндө сүйлөп чыгып коюп атканы, бул дагы деле ошо мамлекеттик органдардын элдин мындай абалына, кырдаалына карабастан кылып аткандыгы, эртең мына жаз келгенде, жылуулукта деле ошол ишти кылса болот эле. Эмне үчүн кыштын күнүндө, кычыраган кыштын күнүндө балдар менен көчөгө сүйлөп коюп атат. Алар кай жака барат? Бул чындап эле бүгүнкү күндүн өтө чоң чырлуу мындай бир резонанстуу окуялар болуп атат да. Бул жерде мен биринчиден күнөөнү коем ошол мезгилде иштеген мамлекеттик курулуш тармагындагы жетекчилерге. Ошолорду бирден алып келип туруп бүгүн жоопкерчиликке тартканда, мындан кийин мындай иш кайталанбайт эле. Эгерде алар жоопкерчиликти сезбесе, эгерде алар дагы деле ошол ишин улантып, коррупциялык жол менен, өздөрүнүн схемалары менен дагы деле уруксат берип, курулбай турган жерлерге курдуруп, мынандай жанагы жер титирөөгө туура келбеген мына жерлерди берип коюп атат. Мына ошолордун бардыгын иретке келтирип, эметпесе бул дагы 10 жыл, 20 жылга чейин ушундай окуялар дагы эле кайталана берет. Ошон үчүн мен эң биринчиден ошол тармакты караган жоопкерчиликтүү бийлик органдарына өтө чоң жоопкерчилик артыш керек. Эми биз ал жерге үйгө барбаганыбыздын себеби, барсаң эле мына депутаттар пиар кылып атат деген мындай туура эмес сөз чыгып калат экен. Биз ошого байланыштуу барбай эле, бирок бул жакта атайын улуттук университеттин чоң залында жыйын өткөздүк. Ал жака бүт ушул бүгүнкү күнү жабыркагандардын баардыгын ошол жерге топтогонго аракет кылдык. Аныктадык, 42 компания, бүгүнкү күнү Суверклоо окшогон эле дагы бир 42 компания тилекке каршы өз ишмердүүлүгүн жакшы алып барбай, элди алдап, жанагындай алдамчылык фактылар көп экенин, жана ошол дольщиктердин бүгүнкү күнү алданып калганын аныктадык да. Азыр ошол мисалы ошол эле Суверклоону карап көрсөңүз, биз тескерисинче мэр ал жака барып элди мындай коргош керек да. Элди карай турган мэрия тескерисинче алар менен шарттарын түзүп берип, же болбосо кое тургула, чыкпай тургула деп кайра инвестор менен сүйлөшүп, ошол ээси менен сүйлөшүп, уят кое тур, биз буларын чечип берели деп, анан сунуш кылдым эле госипотекага берели, мисалы ошол адамдарды госипотекага өткөзүп, жайгаштырып коюп туруп анан чыгарса болот эле. Жанагындай ыйлатып чыкканда мен ойлодум, бул кимдин бир кызыкчылыгы экен деп, бүгүн ошону айтып атабыз да. Ал эле эмес, жана айтып кеткен 42 компания боюнча да так ошондой да. Бул жерде азыр мен кат жолдодум, суранып атам, президент өзү киришпесе болбой калды. Сөзсүз түрдө азыр президент ушул ГКМБга тапшырма берсе, ГКМбнын алкагында комиссия түзүлсө, реалдуу түрдө ал жерде мындай канча-мынча мындай адамдарды сразу чыгып кеткенге болот экен да. Кантип мындайча айтканда үйү бар, бирок вот эксплуатация боло элек. Коммуникациясын төлөй албай кыйналып жүргөндөр бар экен. Аны дагы временно вот кылып, жанагы соттошоткан же өлүп калган ээлери бар экен, аларды пока жерине эле кое туруп, имаратын ТСЖ куруп туруп, вот эксплуатацияны кура берсе болот да, бүтүрүп койсо болот. Бул бир жагы. Экинчи жагы двойной жанагы техпаспорттар. Двойной техпаспорттарда эмне ГКМБ керек? ГКМБ жанагы реалдуу түрдө ошол жерде мындай айтканда нуждающийлер, ошол үйгө акыркы акчасын, акыркы мигрант болуп акыркы акчасын ошол жерге кетирген кишилерге берели. Ал эми жанагы буда бизнес кылган, ар бир стройкада 2-3 үйдөн алып койгон жарандар, пожалуйста, кое турсун. Аларды экинчи ирипке коюп коелу. Буда ГКМБ только буну аныктап биле алат да. Анан такыр эле баягы 3-категория, бул фундаменттен эле сатып салган үй, жооп.
үй жок, бирок сатылган документтери бар да. Аны болсо азыркы мына госипотечный компаниянын списогуна киргизип коелу адамдардычы. Жана тирешип аткан, соттошуп аткан моменттери боюнча алар сот чечим чыкса дагы акчасын бергенде булар, пожалуйста, ал жакта төлөй тургандай мындай мүмкүнчүлүктү түзүп берели деген сунуш менен чыгып атабыз, кат жолдоп атабыз, ошо суранып атабыз. Буну мен айткандай бир гана ошол президенти жана ошол БКМдин алкагында бул иш бүтөт да. Камчы Кызжайыш дагы өзү мына киришпесе бул маселе чечилбей турган болуп калды. Туура айтасыз, бүгүнкү күндөгү эң актуалдуу маселелердин бири болуп атат. Бул жерде кечеги күнү мэриянын сотрудниктери милиция кызматкерлери менен барып түн ичинде ушундай суу күнү чыгарганына мисалы мен деле каршымын. Сүйлөшүү жолдору менен компромисске барып же болбосо бир аз убакыт берсе болот, бирок мен ал жердеги толук кандуу жагдайды толук түшүнбөгөн катары мындай кенен комментарий бере албайм. Бирок жеке өзүмдүн оюм айта турган болсом, бир аз убакыт берип, условиясын карап берип, ошондой эле бир аз күн жылыганга чейин күтүп турса болмок. Бирок эми ал жерде дагы ошондой бир шарттар болуш керек деп ойлойм. Ошондой эле бул жерде мисалы ошол строй компаниялар, жеке тараптар элди мынтип какшатканы, элди көчөдө калтырганы бул туура эмес кадам. Буга биз мыйзамдуу мамлекетте жашагандан укук коргоо органдары, бийлик өкүлдөрү сөзсүз өзүнүн юридикалык баасын бериш керек. Албетте мындай нерсе, мындай кырдаал башкаларга да үлгү болуп туруп кайталанбаш керек. Негизи бул эми жагымсыз окуя. Ошого утурлай эле биз эми жарандарга дагы кайрылат элем. Мисалы кандай гана мисалы үй алабы же болбосо бир башка бир кызыкчылык болобу, сөзсүз түрдө өзүнүн мисалы юристи менен же болбосо юридикалык компаниялар менен бир консультация алып, анан өзүнүн жеке каражатын жумшаса жакшы болот да. Себеби азыркы күндө бир эле бул үй тармагы эмес, башка баягы каржы пирамидалары дагы ошого окшогон мындай жеңил оокаттарга азгырылгандар көп болуп атат. Эми албетте бул карапайым калкта күнөө жок, бирок эми бул замандын талабы. Биз канчалык өнүккөн сайын бир буюм алабызбы же бир үй алабызбы, кандай болбосун, азыркы күндө жеке мисалы тааныш аркылуу же болбосо акылуу болсо деле юридикалык кызмат алып туруп, консультация алып туруп, анан алсак жакшы болот. Болуп аткан туура эмес көрүнүштөрдүн баардыгы билик органдарынын чыгарып иштеген азыр эми бомба берет келип түшкөн, өтүп кеткен акчаларын алып кетип калган. Ошол атайын ушундай бир көрүнүштөргө барган биздин адилетсиз жарандар чара керек. Ошол мезгилде азыркы мэриянын булактын ичине дагы бир аз сырт пикир айтып атат. Азыр кыштын гранында суу күнүндө ушунча бир аз күтүп турса болот. Анын үстүнө дагы биз мыйзамды көрүп аткандан соттун чечими болуш керек. Соттун чечими бир жараны түрмөдө отурат дейт. Ошенткен күндө дагы аларга биздин жөнөкөй жарандар сатып алат. Алар жоопкерчилик болуш керек. Ошолор дагы өдү сатып алгандан кийин мыйзамдуу эмес экенин кызып койсо болот. Поезд кетип калды. Мамлекет тарапынан